Саламатсыздарбы, урматтуу туугандар. Бүгүнкү сөз социал демократия боюнча болот. Негизи социал демократия бул дүйнөдө аябай популярдуу нерсе деп эсептелинет. Социал демократия бул баягы Ленин айтып кеткендей, социализм өзүнүн күрөшүндө келаткан жолунда буржуазияны элге иштеттириш керек. Капиталисттерди, чоң бизнесмендерди, аларды элдин кызыкчылыгына иштөөгө жол салыш керек деп айткан да бир кездерде. Анан негизги социал демократия Европада өрчүгөн. Көбүнчө жанакы социал демократияны идеал туткан адамдардын эң белгилүүсү бул Эрнесто Че Гевара. Революция кылып туруп ушул социал демократияга үндөгөн киши. Негизи социал демократия бул социализмдин көз карашын жана либерализмдин көз карашын жана кандай десем демократиянын көз карашын бириктирген нерсе. Ошону менен бирге социал демократия аябай катуу Латин Америкада, Азияда, Африкада өнүккөн. Индиянын жанакы лидери Джавахарлал Неру жана башкалар ушул негизи Тони Блэр, Герхард Шредер ушул социал демократияны тутушкан. Эми карасак бир четинен социал демократия жакшы нерсе деп эсептелингени менен социал демократияда кандай нерселер бар? Мисалы үчүн адам укуктарын коргоо, мисалы үчүн өлкөдө, коомдо баарына бирдей шарт түзүү да, өсүүсүнө, өнүгүүсүнө. Политикалык жана идеологиялык плюрализм деп аталат. Социумга, социализмдин кандайдыр бир инструменттер менен элге багытталган базар экономикасы. Бирок социал демократия эркин базар экономикасына каршылыкка чыгат. Анан ушундай нерселер бирдей кандайдыр бир акыйкаттуу базар соода кылуу, негизи баягы создание государства всеобщего благосостояния деп коет. Бул өлкөдөгү бүт адамдардын жанакы жакшы жашоо деңгээлин жогорултулган жана акыйкаттуу мамлекетти түзүү деп айтылат. Негизи социал демократтар бул акыйкаттыкты, эркиндикти, теңдикти жана бири-бирине болгон мындайдыр бир тууганчылык, агайын мамилелерин үндөгөн идеология. Эми критикага өтөлү. Ошону менен бирге социал демократия көбүнчө дүйнөдө жаман көрүнүштөргө да ээ. Ал жаман көрүнүштөр төмөнкүдөй болот. Мисалы үчүн социал демократия национализацияга жакын, национализация кылат. Көбүнчө социал демократия күчтүү өлкөлөрдө чоң бизнестин же ири бизнесмендер же орточо бизнесмендердин мүлкүн тартып алуу көп мындай случайлары бар да. Биздин Кыргызстанда деле көбүнчө билесиңер, бизде социалисттик партия ата мекен, патриоттук партия ата журт, национал патриоттук мындай десек болот да. Партия республика, СДПК бар эмеспи? Көбүнчө ушул партиялардын баягы бийликке келгенде алардын идеологиялык принцибине каршы кылган эч бир нерсе көрбөдүм, анткени национализация биздин өлкөдө орун алды. Национализация бул деген бизнес үчүн, дүйнөлүк экономика үчүн, дүйнөлүк акча үчүн да, дүйнөлүк капитал кармаган адамдар үчүн бул эң жаман нерсе. Национализация болгон өлкөгө эч кандай инвестор келгенге шашпайт, коркот. Туура кылат. Ошондуктан национализация болгон өлкөнү зона риска деп туруп эч ким келбей коюшу мүмкүн. Дагы социал демократиянын жаман нерсеси бул деген бүт элге акыйкатчылык, теңдикти беребиз деген сөзү. Андай нерсе мүмкүн эмес. Анткени эгерде байкасаңар, социал демократиялык өлкөлөрдө көбүнчө бийликке популисттер келет. Популисттер өз кызыкчылыктарын көздөй баштайт. Анан элге теңдик беребиз деп туруп, ири бизнесмендердин акчасын басып алат дагы, өзүнө алып алат, элге беримиш болуп, кандайдыр бир бөлүгүн бюджет аркылуу таратат элге. Бирок натыйжасында өлкө өнүкпөй, биздин Кыргызстанда баалар өсүп, зарплаталар өспөй, экономикасы өнүкпөй, туристтер келбей, инвесторлор келбей, өлкө өлө баштайт. Ошондуктан бул теңдик жана эркин базар экономикасына бөгөт коюу
бул деген ушундай азыркы биздин Кыргызстанда болуп аткандай процесстерге алып келиши мүмкүн да. Кыргызстанда дагы жакшы, чыныгы карасак биздин экономикабыз, эркин базарыбыз анча мынча эркин. Кыргызстанды негизи ошол эле сактап турат келечекте. Социал демократиянын жакшы жактары көп, бирок жаман жактары да бар. Эң жаман жактары ушул эки нерсе да. Национализацияга идеологиялык ой катары уруксат берет. Жана экинчиси бул деген баарына теңдик жана акыйкаттык кылмыш болуп, социалдык политиканы алып барат да, социализмдин инструментин алып барат. Социализмдин инструменти бул башка адамдардын аздыкчылыктын өлкөдөгү кызыкчылыгын бузуп, көпчүлүктүн кызыкчылыгын аткарат да. Бул деген адамдын укугун бузууга да кандайдыр бир жол берет. Бирок негизи, мисалы үчүн социал-демократтар менен социалисттерди салыштырсак, социал-демократтар социалисттерге караганда жакшыраак. Ошону менен социал-демократтар либертарианство же башка мындай эркиндик идеологиялар менен салыштырсак, социал-демократия бул жерден утурат. Анткени социал-демократия кандайдыр бир өлкөдө популисттердин мамлекеттин түзүлүшүнө жардам берет да. Бул эң начар нерсе. Көбүнчө учурда социал-демократияда эгерде туура кандайдыр бир таланттуу, анан ичи таза саясий лидерлер келсе, социал-демократия системасында бул нерсе кайра эле пайдалуу, көбүрөөк пайдалуу келет. Ошо биздеги азыркы өлкөбүздөгү орун алган социал-демократияга ошондой эле кишилер болсун деген тилектебиз да. Бүгүнкүгө социал-демократия жөнүндө ушул.